Эми кадимки адамдар, көпчүлүк адамдардын 70-80-90% кардар ой жүгүртүүдө жашашат экен. Орусча бул потребительское мышление деп коет. Бул кандай көрүп кетели? Мына кедейлик жолунда жүргөн адам кандай көз карашты жана кандай ой жүгүртүүдө жашайт экен көрөлү. Бул адамдарда дайым кийим, тамак аш, уюлдук телефон, оюн зок, көңүл ачуу үчүн, эс алуу үчүн дайым буларда акча бар. Ал эми товарга, бизнеске, өнүгүүгө, профессионалдык өсүүгө, өзүнүн үстүнөн иштеп отуруп профессионалдык өсүп өтүп, акчаны көбөйтүүгө булардын акчасы жок. Андай адамдарды көп көрөбүз да. Жок, мен товарга акчам жок да, жок, мен бизнеске акчам жок да дейт. Бирок алар мындай карасак, ноутбук алып алган болот, уюлдук телефон алып алган болот, сонун кымбат кийимдерди алып алган болот. А бирок акчаны көбөйтүү үчүн, актив үчүн алардын акчасы жок. Анан ушул ой жүгүртүү менен, ушул көз караш менен алар кантип байыйт? Как мыслит потребитель дейт. На потребительское мышление деп атабыз, деньги покупаем на вещи деп атат. Демек тапкан акчасын алар буюмдарды алат экен, пассивдерди алышат экен да. Пассивдерди алып отуруп, алардын акчасы жок боло берет экен. Анан эртең мен тапкан акчам каяка жок болду деп ойлонуп, жооп бере алышпайт экен. Ал эми байлык жолунда кетип аткан адам буларда кийим кече, тамак аш, оюн зок, көңүл ачуу, эс алуу, уюлдук телефон жана башкалар үчүн акчасы эсептелүү болот экен. Алар ойлонуп, санап, кайра ойлонуп, чындап керекпи? Азыр керекпи? Жеп токтой турсам болобу? Же кийинчерээк алсам болобу? Же балким акчамды айландырып көбөйтүп алып анан кийин алсам болобу деп кайра ойлонуп, анан кийин же иштетишет, же иштетишпейт экен. Анын ордуна алардын дайым товарга, бизнеске, өнүгүүгө, профессионалдык өсүүгө акчасы болот экен, же табышат экен. Жок болсо карыз алышат экен. Биринчи орунда товарга, бизнеске, өнүгүүгө, профессионалдык өсүүгө алар акча салышат экен. Ал эми кийимге кече, тамак аш жана эс алуу, оюн зокторго алар акчаны ойлонуп коротушат экен. Ошон үчүн алар барып арадан 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл өткөндө өздөрүнүн тең туштары же өздөрүнүн шериктерине караганда бара бай жашай баштайт экен жана турмуштун оңдолгон болот экен. Бул айырма 1 жылда, 2 жылда билинбеши мүмкүн, 5 жылда билиниши мүмкүн, 3 жылда билиниши мүмкүн, 1 айда билинбейт. Андыктан бул жерде башында экөөнүн тең бирдей эле жашап аткандай болот. Же тескерисинче байлык жолуна кетип аткан адам кедей жашап аткандай болуп көрүнөт. Чынында тескерисинче ал байлык жолуна кетип аткан болот экен. Как мыслит предприниматель дейт? Деньги актива. Демек тапкан акчасын алар актив алат экен. Ор жөн эле топтоп отура бербейт экен. Жастыкка бекитип албайт экен, ал туура эмес. Акча дайым айланып туруш керек. Аны ал адамдар активдерге кетиришет экен. Аны ал адамдар капиталга кетиришет экен. Жана бизнеске салышат экен. Мына потребительское мышлениедеги адамдар дайым потребить. Таптым, жок кылдым. Таптым, буюм алып жок кылдым. Таптым, буюм алып жок кылдым деген ой жүгүртүү менен жашашат экен. Ал эми ишкер адамдар болсо тапканын накопить этип, актив же капиталдарга киришет экен. Эми мына көрүп атабыз, могу сүрөттө пассивдер көбөйүп кетти, актив аз болду атат, Демек пассивдер көбөйгөндө бул эмнеге алып келет? Бул кедейлик алып келет. Бул бизди карызга алып келет. Бул бизди жаман турмуш, финансылык кыйын турмушка алып келет экен. Ал эми эгерде актив менен пассив дайым бирдей болуп турса, анда биздин турмушубуз оңолбойт же жаман болбойт, бирдей болуп тура берет. Бирок өзүңүз билесиз, эгерде сиз бойдок болсоңуз, үйлөнгөндө сиздин чыгашаларыңыз дайым өсөт, көбөйөт үйлөнгөндөн кийин. Мурун бир адам болсо 2 адам чыгаша кетирет. Үйлөнгөндөн кийин бала пайда болгондон кийин сизде 3 эсе көбөйүшү мүмкүн, же 2,5 эсе. Дагы бир бала пайда болгондо, 2 болгондо чыгашаңыз дагы көбөйөт. Тапкан акчам көбөйөт деп ойлойсуз. Бирок чынында ошол баланста тура бересиз. Бирок барып ал балдар чоңойгондо алардын чыгашасы дагы да көбөйөт. Ошондо сиздин тапкан акчаңыз жетишпей калышы мүмкүн. Андыктан биз алдын ала тескерисинче активдердин санын көбөйтүп, активден түшкөн акчанын санын жок дегенде 2 эсе, жок дегенде 3 эсе көбөйтүүгө аракет кылышыбыз керек экен. Биздин чыгашаларыбызга караганда активден келген пайдалардын санын ошончолук көбөйтүшүбүз керек. Ошондо биз жакшы баланска келдик десек болот. Ансыз биз же акыры барып финансылык кедейлик алып келет экен. Бул бизди же орто жашоодо жүрө берет экенбиз. Араң жеткирип жүрө берет экенбиз. Көп тапсак дагы жетпей атат деген турмуш ушудан болот экен. Активдер менен пассивдер бирдей болсо, барып турмушка жетпей баштайт. Анткени жылдан жылга чыгашаларыңыз көбөй баштайт. Ал эми активдериңиз көп болсо, 2 эсе, анда сиз дагы да көбөйткөндө сизде мүмкүнчүлүк болот десек болот. Анткени сизде чыгашаларыңызга караганда пайдаларыңыз көбөйгөндө сизде дагы сумма толуп калып аткан болот. Ал эми пассивдериңиз көбөйүп атса, демек сиз туура эмес жолдо кетип атасыз. Демек сиз активди же чоңойтушуңуз керек, же көбөйтүшүңүз керек тезирээк, же дагы бир актив жасашыңыз керек, же такыр сиз актив жасабай атасыз. Анын үстүнөн сиз ойлонушуңуз керек. Мына жылдыздар ушул себептен банкрот болуп атышат. Алар актив пассивдин айырмасын билишпейт, жана активдерди көбөйтүш керек деп билбейт. Же билсе да кантип көбөйтүш керек? Кантип тандаш керек активди? Кантип туура жасаш керек активди? Кантип пассивдерди контролдош керек? Анын баарын билишпейт. Алар финансылык консультант кеңешчи алган эмес болуш керек. Эгерде финансылык кеңеш алса, алар давно эле көзүн ачып койгон болот эле. Булар жакшыраак түшүнүп алуу үчүн бизде
атайын ойын бар, денежный поток деген, Киясакинин сонун ойыны бар, настольный ойыны. Ошол ойынды ойносоңуз сиз мындан да чоңураак көзүңүз ачылат. Сиз байлардын басып өткөн жолун ойын түрүндө өтөткенсиз жана ойын түрүндө сиз каталарды кетирип отуруп өзүңүздүн каталарыңызды үйрөнөт экенсиз. Же болбосо ал ойунду ойносоңуз сиз 20 жыл бою жашап, анан 50ге чыкканда же 60ка чыкканда өзүңүздүн каталарыңызды түшүнөсүз. Же такыр түшүнбөй өтүп кетесиз, карыз батып, жана Майкл Джексонго окшоп, Же болбосо ошол ойын жардамы менен мына 2 саат же 3 саат убактыңызды бөлүп 200 сом же 500 сомуңузду аябастан ошол настольный играны мага келип ойнолчу деп тизмеге кирсеңиз, мен сиз ойнотом. Ошол оюндун жардамы менен бүт байлардын ой жүгүртүүсүн толугу менен түшүнүп калат экенсиз. Эки түрдүү ой жүгүртүүдө атабыз, демек. Кедейлик жолунда жана байлык жолунда атабыз. Кедейлик жолунда жүргөндөр булар жакшыраак, чоңураак акча түшүп калса, булар дароо өзүнүн кыялданган, тиленген нерсесин алып алат экен. Бул кедейлик жолуна алып барат экен. Эмнеге аз көрүп түшүнүп аласыз. Бул мисалы үчүн айталы, кийим болушу мүмкүн, ресторан, техника, авто, квартира, ресторандарда сон тойлор, тамак аштар жана башкалар болушу мүмкүн. Иши кылса кымбат жашоо, байлардын жашоосу болушу мүмкүн. Ошолорду сатып алат экенбиз биз. Экинчи жол, байлык жолунда жүргөн адамдар жакшы акча түшкөндө, алар ал акчага буюмдарды албастан, пассивдерди албастан, алар активдерди алышат экен. Булар эмне? Капитал же бизнес, же болбосо профессионалдык өсүүгө акча киргизүү. Эгерде сиз жаңы баштап аткан болсоңуз, профессионалдык өсүүгө дагы көп салым кошушуңуз керек болсо. Эми ошол капиталдан түшкөн акча, мына ошол капитал менен акча айланат экен. Башында любой капитал же бизнес аз эле акча берет. Барып ошол акчаңыз көбөйө баштайт, капиталыңыз да көбөйө баштайт. Анан анын алып келген пайдасы да көбөйө баштайт. Анан ошол акчаңыз айталы 1 жылда, 1,5 жылда, 2 жылда ошол акчаңыз чыкты, ошондо анан биз кыялданган, тиленген нерселерди ала баштайт экенбиз. Кийим, ресторанбы, техника, авто жана башка. Эми жакшыраак түшүнүш үчүн бир мисал келтирем. Мисалы үчүн сизге 300 миң же 500 миң акча түштү дейли. Сиз ага автоунаа алып алдыңыз. Бул биринчи вариант. Экинчи вариант, сиз ага бизнес ачтыңыз. Же капитал кылып, акция, ценные бумаги, депозит жана башкаларды жасадыңыз. Арадан убакыт өтүп 1 жылбы, 1,5 жылда ошол бизнесиңиз сиз салган акчаны кайра кайтарып берет. Мисалы үчүн айталы, 300 миң же 500 миң киргизип, айына 20 миң пайда алып келчү бизнес кылдыңыз дейли. Анан 20 миң пайда алып келгенде ошондо 300 миңди бөлсөк 15 ай. Ал эми 500 миңди бөлсөк бул 25 ай, Демек 1,5 жылдан 2,5 жылга чейин айталы сизде ушул акча чыкты дейли. Эми сиз 1,5 жыл, 2,5 жыл чыдашыңыз керек болот, бирок мына албай туруп чыдап турушуңуз керек болот. Бирок 1,5-2 жылдан кийин сиздин акчаңыз кайра чыкты. Эми ошондо сиз өзүңүздүн кыялданган автоунааңызды алып алсаңыз болот. Бирок ошол эле учурда экөөнүн тагдыры эки башка болот. Биринчи вариант учурда биз жана сүйлөштүк, автоунаа болобу, квартира болобу, мунун баары бизге чыгаша сөз алып келет дедик. Эми биз автоунаа алганда ага бензин коюп туруш керек, май коюп туруш керек болот. Анын тетиктерин жаңылап туруш керек болот. Аны тынбай биз жаңылап ремонттоп туруш керек болот. Жана анча-мынча кырсыктар болуп турат. Сүзүп алабыз, бир жерде башка машина сүзүп алабыз. Иши кылса тынбай чыгаш алып келип турат. Эми биз буга чейин мына автоунаалык, эми биз тапкан айлыгыбызды, тапкан акчабызды биз эмнеге кетиребиз? Өзүбүзгө гана эмес, эми автоунаага да кетиришибиз керек болот. Биз бара-бара кедей боло баштайбыз. Акчабыз жетпей баштайт. Экинчи учурда сиз капитал жасап койдуңуз. Эми сиздин автоунааңызды ким багат? Сиздин чөнтөгүңүздөгү, сиздин тапкан айлыгыңыз эмес, сиздин бизнесиңиз же сиздин капиталыңыз ошол автоунаанын чыгашасын көтөрүп берет экен өзү. Айталы 20 миң түшүп атса, сиз айына 5 миң 10 миң кетирип атсаңыз, демек 10 миң таза да калып калат экен, 10 миң еще сиздин автоунааңызды багууга кетет экен. Сиз албетте бул жолдо сиз кедей болбойт экенсиз. Сиз тескерисинче 10 миң запаста кошумча пайда болуп калат. 10 миңди сиз оңай топтосоңуз дагы 100 миң болуп калды. 2 жылда 200 миң болду. Мисалга да эми бул 200 миңге сиз дагы бир актив капитал жасасаңыз, же бизнес жасасаңыз болот экен. Же болбосо өзүңүздүн профессионалдуулугуңузду дагы өстүрүп, дагы да мындан көп акча таап, 20 миңге айталы сиз мурун айталы таап атканыңыз ашпай аткан болсо, сиз профессионалдуулугуңузду өстүрдүңүз, 30 миң кошумча дагы көбүрөөк чыга баштады, 20 миң. Сиздин тапканыңыз 40 миң болуп калды. Бизнесиңиз 20 миң алып келди, сиздин тапканыңыз мурунку караганда 20 миңге көбөйдү. 40 миң пайда болду. Эми 40 миңди сиз оңайда 400 миң кылып, дагы бир актив кылып алсаңыз болот экен. Анан ушинтип отуруп байыйт экенбиз. Эми бул жана орустардын жомогундай, мына орустарда жомок бар, тоок, мына алтын жумуртка же алтын тукум тууп берет, аны кедей чыдабастан союп салат, Мына биринчи жолдо жүргөн адамдар, алар ошол тоогун союп салат экен. Алар тапкан акчасына дароо автоунаа алып алганда, алар ошол жумуртка алып келаткан, тукум алып келаткан тоогун союп салган болот экен. Ал эми экинчи жол тандагандар, чыдап тургандар, азыр албай туруп мен андан көрө азыр актив жасайын дегендер, ошондой тоог алышат экен да, ошол тоогдор алып келген жумурткага анан эртең өзүнүн кыялданган нерселерин ала баштайт экен топтоп отуруп. И бул тоок өмүр бою бизди багып турат экен.
Анан алар кийин барып активдердин саны көбөйгөндө иштебей калса да акча түшүп турат экен. Ушинтип отуруп бай болушат экен адамдар. Эми сиз акчаны кайда иштетип жатасыз азыркы күндө? Сизге суроо. Унитазгабы же өзүңүздүн бизнесиңизге? Унитазга дегенибиз бул кандай? Тамак аш дайыма унитазга барат. Оюн зок асманга учуп кетет. Бир жака билбейм каяка учуп кетет. Кийим кече таштанды болуп, чирип жок болот. Же болбосо шкафта тура берип чирийт. Өзгөчө кийимдердин саны өтө көп болсо. Мен сизди кийим албаңыз дебейм, тамак аш жебеңиз дебейм, оюн зок көңүл ачпаңыз дебейм. Мунун баарын биз пландаштырып чектесек болот экен. Такыр жебей койбош керек. Тамак ашка өтө көп кетирбесе болот. Керек эмес нерсени жей бербесен, тандап өтө керектүү нерсени гана жесек туура болот экен. Муну правильное питание деп коет, правильное питание үйрөнүңүз. Экинчи вариант бизнес профессионалдык өсүү жана капиталга салуу. Мисалы үчүн сиз фабрик бизнесинде болсоңуз, сизге башында эмнеге акча керек болот? Товарга, өзүңүз үчүн колдонуп көрүшүңүз керек болот. Анан кандайдыр бир продукцияны сиз рекламага алышыңыз керек болот. Бул пробниктер болушу мүмкүн. Жана белекке берүүгө. Мисалы үчүн айталы, сиз духовка тазалагычты 3-4 кишиге белек кылсаңыз, сөзсүз түрдө бир экөө сизге кардары болот. Каталогторго кетиш керек болот. Жана өзүңүздү кароого. Өзүңүзгө продукция фабриктен керектүү нерселерди алып өзүңүздү караңыз. Чач боёгуна боеп көрүңүз жана башка. Сиз өзүңүз колдонгондо гана башка бирлөргө жакшы айтып бере аласыз. Ошол эле учурда сиз интернетке кетиришиңиз мүмкүн, телефондук сүйлөшүүлөргө кетиришиңиз мүмкүн акча. Мунун баары сиз башында чыгаша деп ойлойсуз. Чынында бул активге болгон салым сизде. Анан интернеттен иштейм десеңиз, интернетке кетиришиңиз мүмкүн, ноутбук же планшет алышыңыз мүмкүн, интернеттен иштеп бизнес куруу үчүн. Бул профессионалдык өсүүгө десек. Жана биздин бизнес семинар, бизнес конференция, компаниянын көптөгөн мааракелерине болгон салымыңыз. Ал эми сиз башка бизнесте болсоңуз, анда капитал болушу мүмкүн. Мисалы үчүн менде игровой клуб бар дедим PlayStation'де, ага мен тынбай кошумча ар кандай салымдар жасап турушум керек болот. Азыр мисалы үчүн жакын арада биз микроволновый печь алышыбыз керек болуп атат, жана жаңы ошол холодильник жана башкаларды алыш керек болуп атат, жана суу ошол нерселерди коюш керек болуп атат. Мунун баары биз актив десек болот. Мунун баары бизге дагы да көбүрөөк акча табууга жардам берет экен. Же биз аны чыгаша десек болот. Чыгаша деп акча бергибиз келбей, анын ордуна биз жакшы телефон алып алсак болот. Ал учурда биз дагы көбүрөөк акча таба албайт экенбиз. Мына ушинтип сиз дайым өзүңүздүн мындай салым чыгашаларыңыз жана салымдарыңызды сиз дайым пландаштырып ошого ойлонуп, бул сизге көбүрөөк акча табууга жардам береби келечекте, же тескерисинче чыгаша гана болуп калары деп ойлонсоңуз туура болот экен.